Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatly meni musulman bir toğandarım. Birinçiden бүткүл alamda жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таңатып күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрдүн бардыгыны төп тамыр менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Мына ушундай улуу болгон Аллах сиз менен бизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди. Мына ушунчалык сулуулук берди. Эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Жана сиз биздерди оңолсун деп Аллах Субхана Таала Рамазан айында орозо тутууну өкүм берди. Андыктан урматтуу мени мусулман бир туугандарым, тутуп аткан орозоңуздарды Аллах Таала толугу менен кабыл кылган болсун. Албетте биз 2026 улуу берекелүү Рамазан айындагы берүүбүздү баштадык. Аллах Субхана Таала жалпыбызга жеңилдик берген болсун. Урматтуу мени мусулман бир туугандарым, албетте биз бүгүн жөнөкөй айда жашап аткан жокпуз, балким улуу, берекелүү ушундай ыйык Рамазан айында жашап атабыз. Бул айда чынында эле урматтуу тууган жыл сайын устаздардын ар бирөөсү айтып келет. Анткени Аллах Субхана Таала кандай өкүм берген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай көрсөткөн болсо, албетте алым устаздарыбыз ошондой жеткиргенге милдеттүү урматтуу. Өзүнүн оюнан эч нерсе жазбайт, өзүнчө бир нерсени казбайт, балким ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай айтып кеткен болсо, ошонун сөздөрү күнү бүгүнгүдөй акыркы кыяматка чейин толугу менен сиз бизге айтыла берет урматтуу тууган. Рамазан айынын улуктугу туурасында буга чейин дагы айтып келгенбиз, азыр дагы айтабыз урматтуу тууган. Анткени албетте канча уга турган болсок, канча көрө турган болсок, ошончо бизге жаңылануу менен биргеликте урматтуу, балким ар бирөөбүз канча уксак дагы бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөздөрү, Аллахтын ыйык Курандагы өкүмүнү өмүрүбүздө биринчи жолу угуп аткандай сезим калтырып уга турган болсок, албетте бардыгыбызга пайда болот. Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде сиз бизге кайрылып айткан: "Эй имандуулар, силерден мурдагыларга биз орозо кармоону кандай фарыз кылган болсок, албетте силерге дагы дал ошондой фарыз кылдык" деди. Албетте бул Рамазан айы фарыз. Ал эми Салман Фарсы разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айы жакын калганда жалпы мусулмандарга кайрылып: адамдар, имандуулар, силерге өтө берекелүү ай келатат" деди. Урматтуу, Аллах Таала сиз менен бизди жеткирип, улуу Рамазан айынын алхамдулилlah бүгүн экинчи күнүнө кармап алдык. Аллах Таала кабыл кылган болсун урматтуу. Бул ай жөнөкөй ай эмес. Албетте Аллах Таала ушул 30 күнүнүн ичинде Рамазан айында орозо кармоону фарыз кылган болсо, күндүз орозо, ал эми түнкүсүн таравих намаз, нафил намаздарды окууну бизге эмне кылды? Буйурду, нафил кылып берди. Албетте тахажжуд намаздарыны, таравих намаздарын окууну албетте бул жөнөкөй ай эмес экендигини пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеп айтты. Бул айда муъмин мусулмандын ырыскысы көбөйөт. Албетте бул айда эгер кайсыл бир адам бир фарызды аткара турган болсо, анда башка айда 70 фарыз аткарды деген сооп алат. Эгер фарыз амалды аткарган болсо, 70 фарыз амалды аткарды деген сооп алат. Жөнөкөй эле бир нафил амалды аткара турган болсо, анда бир фарыз амалды аткарды деген сооп берет. Демек бул ай чектелүү эле, бир эле ай. Мындан кийинки айларда эч качан мындай болбойт урматтуу. Ошондуктан айлардын султаны болгон, айлардын падышасы болгон, айлардын эң ыйыгы болгон Рамазан айы бул муъмин мусулмандарга кыйнаш үчүн эптеп менен убакытын алып орозо карматырып, түнгө тургузуп, тамактарды жетирбеш үчүн эмес, балким бул муъмин мусулман калган 11 айга толук даярданып, калган 11 айды дагы татыктуу бир таризде өткөрүш үчүн Аллах Тааланын бизге берген өтө чоң белеги. Албетте Рамазан айы бул жөнөкөй ай эмес урматтуу. Бул айда карасаңыз, бир багымдат намазын окуган болсоңуз, андан мурдагы мезгилде 70 багымдатты окуду деген сооп аласыз. Эми бүгүнкү күнү жөнөкөй эле бир адамга садака берип,
чай ичип кой, мына ал садака деп 200 сом бере турган болсоңуз, анда зекет аткарды деген, зекетти берди деген, мурдагы учурда зекет берди деген, айларда зекет берди деген соопту аласыз. Эгер Рамазан айында зекетиңизди бере турган болсо, анда 70 жылдан бери зекет берип келе жатат деген соопту аласыз. Анткени билебиз, урматтуу туган, зекет жылына бир эле жолу фарз, албетте байларга, урматтуу туган. Эми мен колумда жок да дей турган болсоңуз, ушул учурда садаканы көбүрөөк берип калыңыз. Ошол байлар зекет берип аткан сыяктуу эле сиз дагы зекет берди деген соопту аласыз. Ооба, бул ай жөнөкөй ай эмес, урматтуу туган. Бул айдын алгачкы 10 күнү Аллахтын рахматы жай турган күн болсо, ал эми ортоңку 10 күнү күнөөлөрдү кечире турган күн, ал эми акыркы 10 күнү дозоктон азат боло турган күн, урматтуу туган. Демек, сиз менен биз жөнөкөй күндөрдө жашап жаткан жокпуз, балким Рамазан айында жашап атабыз. Ушул айларда, урматтуу туган, кимдин кол астында кызматчылар бар болсо, ким адамдарды иштете турган болсо, ошолордун дагы жумушуну жеңилдетип бере турган болсо, Аллах Субхана таала бул адамдын күнөөлөрүн да кечирет. Бул Аллах Субхана бул адамдын да кыяматтагы сурактарын жеңил кылат, урматтуу туган. Бул айда чынында эле, урматтуу туган, бир адамдын оозуну ачырып кое турган болсоң, ошол адам эртеден кечке ораза кармап, канча сооп алып, канча Куран окуп, канча ибадат кылган болсо, ошолордон эч кандай кемебестен толук ошол ибадатты кылды деген сооптарды аласыз, урматтуу туган. Дал мына ушундай айды Аллах Таала сиз менен бизге белек кылып берди. Андан дагы эң маанилүүсү, урматтуу туган, бул айда Рамазандан да бир түн бар, ал 1000 ай ибадат кылды дегенден жакшыраак, 1000 ай ибадат кылгандан дагы жакшыраак. Албетте бардыгыбызга белгилүү Кадыр кечеси, Кадыр түнү ушундай кадырлуу. Мына ушундай айда Аллах Таала сизге мүмкүнчүлүк берип, бүгүн жашап аткан учурубуз, урматтуу туган. Ошондуктан бул ай муъмин мусулман өзгөрө турган, бул майда муъмин мусулмандын ырыскысы көбөйтүлө турган. Азыр, урматтуу туган, көпчүлүгүбүз өзүбүз билбеген абалда, өзүбүз сезбеген абалда, жалпы дүйнө жүзүндөгү ораза кармаган адамдар ошо Рамазан айы кирди деген күндөн баштап өзгөрдү да. Өзү өзгөргөн билбей атат. Бирок Рамазан айы кирди деген күндөн баштап туруп, жалпы ораза кармаган үй биле ораза кармаган адамдар бардыгы өзгөрдү. Кандайча? Оңойлуу, урматтуу туган, сиз сезбей жатканы болушуңуз мүмкүн. Адаттагыдай дешиңиз мүмкүн, урматтуу туган, бирок заматта өзгөрдүңүз. Не болду? Мурда саат 5те туруп тамак кылбайт элеңиз, чай ичпейт элеңиз. Рамазан айы кирди деген күндөн баштап туруп, балким андан дагы эртерээк туруп, апаларыбыз, эжелерибиз, аялдарыбыз тамактарды не кылады? Даярдай баштады. Калган үй бүлөсүнө ошол 5 кыскасы ооз жабарга жакындатып, ойготуп, бардыгы светтерин күйгүзүп, ошол жерде тамак жей баштады, урматтуу туган, бир дасторкондо отуруп. Бул өзгөрүү эмес эмне? Бул өзгөрүү эмне деп ойлойсуз, урматтуу туган? Болду, убакыт келди, азан, багымдатка азан айтты дегенден баштап туруп, ушунчалык өзгөрдү, бардыгы жегенини, ичкенини не кылды? Токтотуп коюшту. Машалла, ушундай сүйүшкөндөр, ушундай бактуу үйбү, керек болсо кечке чейин төшөк маселесин дагы токтотуп коюшту, урматтуу туган. Бул өзгөрүү эмне деп ойлойсуз, урматтуу туган? Көрдүңүзбү? Рамазан айы ушундай касиеттүү, ушундай берекелүү ай, мына ушундай жалпы адамдар шыр эле өзгөрөт, урматтуу туган. Эми караңыз, колуңузда бар, жегенге бардыгы бар, ичкенге да бар, күчүңүз, кудуретиңиз жетип туруп, бирок Рамазан айы келди дегенде өзгөрдүңүз, кечке чейин эч нерсе жебейсиз, эч нерсе ичпейсиз. Эми шам вакыты кирип, оозачар болду дегенден кийин, машалла, жей баштадыңыз. Бул өзгөрүү. Демек, урматтуу туган, муъмин мусулман ушинтип өзгөрө ала турган болсо, анда жаман адаттарына таштаганга эмне үчүн өзгөрбөш керек? Жаман адаттарына эмне үчүн таштай албаш керек, урматтуу туган? Сиз жакшы иче турган адал нерсени ичкенге калганда өзүңүздү кармай алсаңыз, адал нерсени жегенге гана өзүңүздү кармай алсаңыз, анда эмне үчүн арам нерсеге барганда өзүңүздү кармай албайсыз? Кармай аласыз, урматтуу туган. Бул айда ушунчалык өзгөрдүңүзбү? Демек, калган 11 айда дагы ушундай өзгөрүп жашасаңыз болот деген сөз, урматтуу туган. Аллах Субхана таала жалпыбызга жеңилдик берсин. Урматтуу тугандар, эгерде сиздерде ушу Рамазан айыга байланыштуу, дегеле ораза кармаганга байланыштуу сурооңуздар бар боло турган болсо, биздин экрандагы номерлерибиз чыкты. Ошого калтырсаңыз SMS аркылуу, албетте биз жооп берүүгө даярбыз, урматтуу туган.
Ова Рамазан айы бул деген сөз урматтаган эртеден кечке жегенден ичкенден шарият ишиге баргандан өзүнө кармашлык, ороза кармашлык бул жалпы эмне кылым мусулмандарга тийиштүү, фарыз болгон нерсе. Албетте өзгөчө адамдар бар урматтаган, ошо Рамазан айында сөгүнгөндү, насва жеккенди, тамеки татканды, дегеле урушканды, жаман адаттарды, дээрек болсо көздү дагы сактоо менен бирге ибадатын көбөйткөн адамдар ар бир мына ошого аракет кылышыбыз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам hadisinde келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ушундай адамдар бар, ороза кармаган, бирок ачка калгандан башка эч кандай сооп таба алган жок. Түнү менен намаз окуган адамдар бар, бирок алар уйкудан калгандан башка эч нерсе таба алган жок дейт урматтаган. Мына ошолордун катарына кошулуп калбашыбыз керек. Анткени биз урматтаган эртеден кечке ачка болуп атабыз. Ким үчүн? Аллах үчүн. Аллах ошондуктан айткан, ар бир адам баласынын соону билет урматтаган сооптору белгилүү, бирок орозонун урматына орозонун соону мен өзүм гана билем, мен гана берем. Анткени бул Рамазан айындагы ороза кармашлык инсан, мусулман, ыймандуу адам менен Аллахтын ортосундагы гана мамиле. Бул экөөнүн ортосундагы гана сыр урматы туган. Чыныгы Аллахтан корккон, жүрөгүдө ыйманы бар адам гана бул эмне кылат? Ороза кармай алат. Аллах таала көрүп турат, Алла билип турат, Алла угуп турат. Эч ким көрбөсө дагы, эч ким жок болсо дагы, Алла көрүп турат, Алла билип турат, угуп турат. Ошондон таңдай катып суусап калган, бирок ооз ачар убакыты боло элек. Ал чыдаганын аракетин кылат. Чыдайт. Эч ким жок, жей турган бардык нерсе тура турматтаган. Бирок Алла көрүп турат. Курсак ачты, жесе эч ким келип эле жага бир шапатпай турматтаган. Бирок Алла көрүп турат. Бул кечке чейин ооз ачканга чейин чыдайт. Анткени бул Алла менен гана мамиле кылып жатат. Ыймандуулардын ыймандуулугу дал мына ушунчалык деңгээлде урматтуу туган. Ассаламу алейкум устаз, ооз ачуу дубаны айтпай эле финик жеп алыптырмын. Эч нерсе болбой турматтуу туган. Ошол албетте сиз дуадан, Аллах Тааладан сурай турган мүмкүнчүлүк бар эди. Ошону сурабайлы, кайсы бир чоң адам эшикти ачып туруп кел, ал сураганың берейин десе, сурабайлы кетип калган сыяктуу болуп калыпсыз да, урматтуу туган. Албетте урматтуу орозоңузга эч кандай тиешеси жок, бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ороза кармаган адам ооз ачар учурунда Аллах Тааладан эмне деп сурай турган болсо, Аллах субхана таала ортодогу бардык пардаларды алып салыштап, сурап энди мен берейин дейт да. Ошондон урматтуу бул дагы мүмкүнчүлүк, бир эле ай мүмкүнчүлүк. Ошол учурда бардыгыбыз Аллахтан дуа кылып, сурап калышыбыз керек. Эмне керегини өзүңүз билесиз, урматтуу. Албетте ошондон эмне кылабыз? Мүмкүн болушунча убакыттарды текке кетирбестен, ошол көңүл буруп, ооз ачар болду дегенде чуркап көчөдөн келип анан шаат эле жей бербестен, урматтуу, 5-10 мүнөт эртерээк келип, бир аз отуруп, Аллахка кайрылып, жалбарып, сурап, эмне керек бар, урматтуу. Ошону сурап ала турган болсоңуз, Аллах Таала бергенге даяр. Эми сурабай койдуңуз деген сөз, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү өзүңүз кетирип койдуңуз. Бир келген мүмкүнчүлүктү сиз эмне кылба, пайдалана албай койдуңуз деген сөз. Ассаламу алейкум устаз, жутунса орозо бузулабы? Не кылса бузулат, айтып коюңузчу дейт. Жок, жутунса бузулбай турматтуу. Азыр мен сүйлөп атам, мына жутундум, орозо бузулбай турматтуу. Ороза жесеңиз, атайлап ичсеңиз, оозуңуздан, мурдуңуздан же болсо төшөк маселеси боло турган болсо, мына ошондо гана бузулат, урматтуу. Ороза сөгүнүп койсоңуз, ороза бузулбайт. Албетте бузулбайт деген сөз, сиз сөгүнө бериң эмес, балким сооңуз азайды. Сиз урматтуу туган ороза эмнеден? Жегенден, ичкенден, шарият ишиге баргандан. Албетте атайлап түтүн жуткандан, тамеки тартыңыз, насва яттыңыз, атайлап кыла турган болсо, урматтуу туган, жутуп отурат, булар оозду ача турган, оозду буза турган нерсе. Бир жериңиз канап кетти, бир жериңиз ириңдеп кетти, же болбосо билбей эле сууну ичип алдыңыз, ой мен орозо эмес белем, эстеп калдыңыз, оозуңуз ачылбайт. Ошол заматта токтотуп коесуз, ооз ачылбайт. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, менин үммөтүмдөн унуткандыгы, ката кетиргендиги бул кечиримдүү деген, урматтуу. Ошондон атайлабасаңыз эле ал ооз ачпайт. Оңой эле, кыйынчылык деле жок, урматтуу. Албетте түкүрөңүздү, шилекеңизди топ-топ алып туруп жутсаңыз, анда ачылат. Жок, албетте сүйлөп атканда өзү келип калды деп жутунуп койдуңуз, ооз ачылбайт. Орозоңуздар кабыл болсун. Мен суроо берейин дедим эле, кыскача эле. Эгер аял киши хиджаб кийди, бирок бала менен жөн эле жазышып сүйлөшсө болобу?
жолук пай деп урматтуу тууган. Бул негизи именно хижап кийгенден кийин гана тыюу салынат, кийбеген учурда сүйлөй берсин деген маселе эмес да бул, урматтуу тууган. Бул жалпы хижап кийсеңиз деле, кийбесеңиз деле өзүңүздүн такыбалыгыңызды сактап, албетте урматтуу тууган, сүйлөшпөй боло турган болсо ата-энеңди айт, ошол башты улуу урматтуу адамдарын жөнөтсүн, мен жөнөкөй адам эмесмин деп, албетте такыбалыкты сактаган болсоңуз жакшыраак болот, урматтуу тууган. Дарат бузулбай туруп байпакты алмаштырууга болобу? Болот. Дарат бузулбай туруп пайпакты алмаштыр. Бузулгандан кийин деле бузулбай туруп деле алмаштыра беребиз. Ал пайпакка эч кандай таасири жок, урматтуу тууган. Биз айтабыз качан кыштын күнүндө, мына жаздагы келип калды, урматтуу тууган, бутту жууду дагы маазы кийди, Маазы кийип даратты сынып, дарат алып, анан бутту жубастан туруп маазынын үстүгө тартат го, масык тартат го. Мастын үстүнө масык тарткандан кийин гана ошол мастыны черте турган болсо, путтун гана дараты сынат, урматтуу тууган. Носкиңизге эч кандай тиешеси жок. Путту жуугансыз, сиз кийиңиз ысыган учурда чечип кое бересиз, тырмаш керек болсо чечип туруп тырнап кайра кийип ала бересиз. Носкини алмаштырыш керек болот болсо алмаштырып кие бересиз. Анын даратка эч кандай тиешеси жок. Ошондой эле жалпы кийимиңиз деле, урматтуу тууган. Эч кийимимди алмаштырдым, туята кайра дарат аламбы? Андайы жок. Ал даратты сындыра турган нерсе, алар өзүнчө башка нерселер, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум. Менин суроом, Рамадан айында боза ичсе болбойт дешет. Кененирээк маалымат берип коесузбу дейт. Албетте, урматтуу тууган, Рамазан айында боза ичкенге, арак ичкенге, тамеки татканга, сигарет чеккенге, мына ушулар болбой турган нерсе. Бул анткени бул Рамазандан кийин дагы болбой турган нерсе. Бозо бул арам, арак бул арам, урматтуу тууган. Мына ошондон биз Рамазан айында ошону ичпей өзгөрдүкпү? Демек бир ай чыдай алдыкпы? Андан кийин дагы чыдаса болот экен. Рамазан айында мен деген ушунча иштерди жасай алдым, эрким жетет экен. Демек Рамазандан кийин дагы эрким жетет деген сөз, урматтуу тууган. Эми Рамазан орозо кармап дагы ичип аткан болсо, орозо кармап дагы чегип аткан болсо, орозо кармап дагы ошол ишке барып аткан болсо, бул ибадатынын кабыл болбой жаткандыгынын белгиси. Кабыл болбой жаткан белгиси. Намаз бул күнөө иштерден тыят деди да Аллах субханаху ва таала. Аллах Куранда айтты. Намаз күнөө иштерден тыят. Качан намазы намаздай окулган болсо, жөнөкөй сүрөт барып адатында боло турган болсо, намазы кабыл болбой жаткан болсо, намазы туура эмес окулуп жаткан болсо, анда бул адамдын жаман иштерден тыйылышы өтө кыйын нерсе. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи өлүм төшөгүндө жаткандагы намазга бекем болгула деди. Намазды туура окуп, Аллах Тааладан сурап, ошол жаман адаттардын бардыгына таштаганга аракет кылышыбыз керек. Ооз жабууда эрте жаап койсо болобу? Болот, урматтуу тууган. Албетте, ошол жаба турган учурга жакындатып жапсаңыз сүннөткө ылайыктуу жана береке болот. Инсан 5 кол барабар эмес дегендей, ар ким ар кандай. Бүгүн бирөө чарчап иштеди, таракты окупады, чарчап калды, уктап калды, оозун азыр эле жаап койдум деди. Эч нерсе болбойт, урматтуу тууган, боло берет. Бизге эң жакшысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саарлык иче турганды, саарлык ичкенди берекелүү тамак, анас кел, берекелүү тамакка кел деген да. Ошол учурда турушлук бул үйүңүзгө береке алып келүү деген сөз. Кээ бир ушундай сөздөр бар. Ошол саарлыкка ичилген тамактан адам баласы суралбайт депчи. Мына ошондон ошону ооз жапканга жакындатып алып келип жаба турган болсоңуз өтө сонун болот. Эң негизгиси баягы темирди ысыгында бас дегендей, ар бирин өз очурунда кылсаңыз өтө сонун болот. Албетте алдыңыраак жаап алган болсо бул орозо болуп эсептеле берет. Күнөөкөр болбойсуз, урматтуу тууган. Ал эми ооз ачарга келгенде кечиктиргенге болбойт, урматтуу тууган. Ооз ачар болду, ошол заматта оозду ачыш керек. Мен жарым саат чыдай алам, мен дагы элден такыбараак болуп 1 саат чыдап коем. Анда жок, күнөөкөр болосуз, урматтуу тууган. Ооз ачар мезгилинде гана ачыш керек. Албетте жаба турган учурга келип жапсаңыз өтө сонун болот. Алдыңыраак жаап кое турган болсоңуз боло берет. Колуму кесип алды эле, кичине кан чыгып кетти эле, орозо бузулабы же бузулбайбы? Жок, кичине эмес, көп кан чыкса дагы бузулбайт, урматтуу тууган. Мына ушундай эрежени билип коюңуз. İçingizge kirgen, oğuzunuzdan, murdunuzdan артынан içine kirgen nerse gana bul orozonu buzat. Çıkkan nersenin birösü dağı buzbayt. Albatta urmat tuğan oğuzu tola kuskan bolsa oşol gana buzat urmat tuğan çıktı da kusundu. Mınalı kalgan çim kirgeniniz, kanağanınız da alar orozonu buzbay turgan nerseler. Deneden çıkkan nerse bul buzbayt. Assalamu alaikum ustaz, men 11 yaştamın. Orozomdu açıp koydum. Күнөө болот бу деп. Жок, 11 жашта болуп туруп сиз
Уул бала болгон болсоңуз урматтуу демек балагатка жете элексиз. Сиз жок күнөө болбойт урматтуу. Албетте азырдан кармап күнөө өрө турган болсоңуз эртең балагатка жеткенден кийин эч кандай коркпой каласыз да. Сен ушундай адамдарды көрдүк. Чоң курсактары кийилтеген өмүрүндө ораза кармап көргөн эмес. Келе кармайлы күн кыска, салкын, суу сабайсың, курсак деле ачпайт десең өмүрүндө кармап көргөн эместен ал коркот. Жок, мен чыдабай калып, кайра ачып алып, кайра күнөөкөр болбойюн деп ал коркот да. Сиз 11 жашынан 9 жашынан баштагандар көрдүңүз, машалла, чыдаса болот экен, эч кандай корккон жоксуз, машалла. Ошентип аракет кылып туруп кармай бериңиз, үйрөнө бериңиз, сизге күнөө болбойт. Анткени балагатка жетмейинче ага сизге фарз эмес урматтаган, албетте туугандарыңызга, инил агаларыңызга, эжелериңизге кошулуп кызыгып кармап аракет кыла бериңиз, сооп болот. Ассаламу алейкум. Оор иш кылса, кумшубак, орозо кармаш өтө кыйын, бирок иштеш дагы керек дейт урматтуу тууган. Ооба, иштеш керек. Орозо кармаш кыйын урматтуу тууган. Албетте жеңилдетип, мурдагыдай жан талашып, өлүп талып, мурда мисалы оозуңуз ачык мезгилинде 5 квадрат метрди бүтүргөн болсоңуз, азыр орозодо өзүңүздү кыйнабастан 2 квадрат метрди бүтүрүңүз урматтуу тууган, 2,5 тең жарымын бөлүңүз урматтуу тууган боло берет. Андан кийин орозону кыйнабаш керек экен деген бул сөз жок урматтуу. Орозо кыйналбайт, сиз өзүңүз гана кыйналасыз. Албетте ишиңизди жеңилдетип урматтуу тууган, барага шүгүр кылып, орозону кармап аракет кыла бериңиз, өтө сонун болот. Ассаламу алейкум. Убагында окулбай калган намазды убагы кирип келген намаздан биринчи окуш керекпи дейт. Жок, бул тартип деп коет урматтуу тууган. Кайсы бир адам балагатка жеткен күндөн баштап туруп намазын калтырбай окуп келе жатат. Балагатка бири да каза намазы жок. Эми ушул адам эмне болду? Уктап калдыбы, кандай бир ойноп калдыбы, бир амалга эмне болуп калды? Бир иш менен алек болуп калтырып, пешин намазын окубай калды да. Мунун бири дагы каза намазы жок эле. Пешин намазын окубай калды, караса асыр намазы кирип, азан айтылып атат. Ушул адам гана биринчи пешинди окуй алат. Биринчи пешинди окуй алат, урматтуу тууган. Пешинди окуй алат. Калган адамдар мурунтан не кылды? Намазды баштаганга эми 2 жыл болду. Өзү 30га кирген, 40ка кирген, канча каза намаздары бар. Бул адамга тартип фарз эмес, урматтуу тууган. Бул адам пешини каза болуп калган болсо, асыр окулду, асыр казан айтылды, асырды окуп туруп, андан кийин пешиндин казасын окуйт. Буга тартип фарз эмес. Пайгамбарыбызды жуунткан мубарак суусу азыр кайда? Же ал сууну эмне кылышкан? Birinci суроо экен. Экинчи суроом Рисали Нур Саид Нурси китептери туурабы? Толук айтсаңыз өтө зарыл болуп атат. Бир досум ошонун медресесинде окуп, Сивязды үздү. Үй бүлөсүдөн, ата апасыдан качып жүрөт. Үйлөнбөй койду. Рахмат эт. Өтө оручундуу сурооду бердиңиз, урматтаган. Ошондуктан Саид Нурси башкаларды коюңуз. Алхамдулилла, өзүбүздүн муфтиятыбыз, ошондой эле Кыргызстаныбызда Абу Ханафи мазхабында, имам Аззам рахматуллахи мазхабындагы эле Ханафи мазхабта окуп, ошонун эле китептерин окусаңыз өтө жакшы болот, урматтуу тууган. Я Рабби. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жууган суу, ал ошондой эле жок болуп кеткен, урматтуу тууган. Аны бирөө идишке салып алып, куюп алып, сактап жүргөн жери жок. Ассаламу алейкум. Кайненем менен сөз талашып калдык. Аябай капа кылды мени. Кечирим сураса мажбур кылышты. Бирок мен кечире албай атам. Сурашка мажбур кылышты, мен кечирим сурай албай атам. Кайненеңиз боло турган болсо, жок, аныкы баары туура деп кое бериңиз. Рамазан айында сиз кечирип кое бериңиз, урматтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким менин унутуп бара жаткан сүннөтүмдү тирилткен болсо, 100 шахиддин соогун алат деген. Унутулуп бара жаткан кайсы сүннөт десе, көрсө ушул кечиримдүү экен да, урматтуу. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келген учурда жакын туугандары каршы чыкты. Макул жинди деди, ырчы деди, бардыгын көтөрдү. Бирок пайгамбар намазга турганда тазаланбаган төөнүн ичек жабагын алып келип башына таштап койду го. Оорлугунан пайгамбар сеждеден башын көтөрө албай калды да. Пайгамбарды өлтүрөбүз деп чыкты. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи Мекке фатых болду, ачылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ар бириден өчүн ала турган учурда, күчү жеткен учурда не деп койду? Мен кечирдим деп койду, урматтуу тууган. Ошондон кечирдим деп койсоңуз чын жүрөктөн элечи. Ооба, инсан эми мына ушундай Рамазан айында кечире албасак, Рамазан айында мени капа кылды деп эле дагы
өзүңүздү карап тура бере турган болсок анда кандай болуп калабыз урматтуу? Эртең сиз деле карыйсыз, сиз деле кайнене болосуз, сиз деле келин аласыз, кыз чыгарасыз урматтуу. Ошондон аттыйң дейсиз, бирок кеч болуп калган болот да. Ошондон ата-энелерибиз, кайнене кайната ошол ата-энеңдин ордунда эле урматтуу. Кандай кылса дагы хоп болот. Сиздики туура, мен билбей калган турбаймбы? Мени кечирип коюңуз, мен акмак деген ушундай деп кое турган болсоңуз, кандай жылуу мамиле болот урматтуу. Кандай даражаңыз көтөрүлөт. Биз ойлойбуз да урматтуу, ал сүйлөп атканда унчукпай калып бардыгы күлсө, демек мен дагы сүйлөшүм керек экен. Алар мага күлүп атат. Унчукпай калсам, мен жеңилип калдым, мен туура эмес болуп калдым. Жок, андай эмес урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дорунда Абу Бакр Сыддык разияллаху анхуга бир инсан келтирип ушундай акара сөздөрдү айтты, сөгүндү, башка кылды. Абу Бакр разияллаху унчукпай турат эле, пайгамбарга карап жылмайып койду. Жылмаганда, мага күлүп атат экен деп Абу Бакр разияллаху анху сүйлөнө баштаганда, пайгамбар саллаллаху кетип калды. Абу Бакр разияллаху таң калды, бардыгын сурады. Ал мага сүйлөнсө, сөгүнсө, унчукпай карап туруңуз. Мен сөгүнгөндө эмне үчүн кетип калдыңыз? Пайгамбар саллаллаху айтты, ал сени капа кылып ушундай сөгүнүп атканда, периштелер ага жообун кайтарат деди да. Сен дагы сүйлөнө баштадың деп периште кетти дагы, ортого шайтан келди. Шайтан бар жерде мен турбаймын деди урматтуу. Мына ошондон кайненеңиз сүйлөнүп аткан болсо, башка кылган болсо дагы не кылың, унчукпай да хоп, болуптур, сиз айткандай болсун деп койсоңуз, канча даражаңыз көтөрүлөт, машалла. Аллах Таала иманыңызга күч-кубат берип, бардыгыңызды кечиримдүүлөрдөн кылсын. Ассаламу алейкум ажеке, ооз ачар убакытта календарга карап ачуу зарылбы же шам намаз азаны айтканда ачса болобу дейт. Ооба, азанды урматтуу бүгүн ошол календардагы убакытка карап туруп айтылат да. Экөө бирдей эле. Календарга азан айткан адам календарга карап туруп азан айтып атат. Бергилер уккан адам ошондой. Чынында эле урматтуу этияттык календарды карап коюңуз. Этияттыктан да азанды ошонон ылайыктуу айтып атабы же эртерээк айтып атабы? Кече эле мен мисалы үйүмдө отура турган болсом, ооз жабарга 2 мүнөт бар, бирок азан айтыла баштады да. Болду жап. Жок, 2 мүнөт бар. 2 мүнөттө мен деген каалагандай курсагым жарылгай сууду ичип ала алам да урматтуу тууган. Ошондой боло турган болсо, жок, бир аз күтө коесуз. Макул? Ошондон Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Календарды бүгүн карайсыз урматтуу тууган. Бар мурдагылар чымчыктары чырылдады, күн батты дей турган мезгил өттү урматтуу тууган. Календарды карайсыз, саатыңызды карайсыз. Албетте урматтуу тууган, экөө тең жок болуп азан айтып аткан болсо, демек ал адам ошол календар убакытка карап туруп азанды айтып атат. Оозду ача берсеңиз болот деген сөз. Ассаламу алейкум, билбей оозду эрите ачып алса, орозо бузулбайбы дейт. Бузулат, билбей ачып алыпсыз, карасаңыз же атасыз, көрсө күн бүркөп экен, же болсам телефондон бир азандын үгүнү угулуп калды. Ачып алсаңыз, карасаңыз 5-10 мүнөт бар экен да урматтуу тууган. Эми сиз не кыласыз? Орозо бүткөндөн кийин, айт намаздан кийин, айт күндөн кийин bir күн кайрадан орозо кармап бересиз. Албетте билбей ачып алгандыгы үчүн урматтууган бул каффара бербейт да. Бул 60 күн орозо тутпайт урматтууган, билбегендиги бул кечирилген деп айттык. Ошондуктан сиз орозо бүткөндөн кийин гана bir күн орозо кармап бересиз. Ассаламу алейкум, ооз ачып тамак жеп, анан шам намазын окуса болобу? Болот урматтуу тууган, болот. Ошондо намазда турганда кенен намаз окуй аласыз да. Биздикилер не кылат? Чынында эле урматтуу, өтө сонун суроо бердиңиз да. Биздикилер азанды айтып эле, бир аз суу ичип эле, анан намазды тез окуп алып туруп, анан кенен отуруп чай ичет. Жок урматтуу, азан айтылды, машалла дуасын кылыңыз дагы, бир кесе сорпо. Бир аз курсакты орто тоюмдуулукта, орто семиздикте дегенде орто тоюмда тоюп алып туруп, анан барып кенен намазды окуп, анан кайра жесеңиз боло берет урматтуу тууган. Убакыты кенен адам баласы бул бир кашык курсакты мына көп болсо 10 мүнөттүн ичинде тоесуз да. 10 мүнөттүн ичинде бир нерсени ичип алып туруп, барып намазды окусаңыз боло берет. Албетте мечитте, жамаатта адамдар жамаатка турган болсо, анда аларды тургузуп коюп, сиз буякта обочолонбой, өзүнчө жебей, жамаатка турганыңыз жакшыраак болот. Ал эми үйдө боло турган болсо, ооба, кенен отуруп, чайды ичип алып туруп, андан кийин кенен шамды шашпай, тамакты фикир кылбай, эмне бар эле деп дасторконун үстүдөгү нерселерди көз алдыңызга келтирбей, намазды окуп алсаңыз жакшы болот. Дуа кылып жатканда пайыз деген сөздү кошсо болобу? Мисалы, береке пайыз десе болот урматтуу тууган. Бизде пайыз десе эле көпчүлүгү баягы сүткорлукту элестетип калат да. Негизден албетте биздин сүткорлукка эле иштетилбеген нерсе урматтуу. Сиз айткандай береке пайыз бер, кулук мүнөз бер, адеп ахлак бер. Бул ошо бири-бирине уланып айтылына турган сөздөр, айтсаңыз боло берет. Ооз ачыштан жана ооз бекиткенден дуасынын
жаттай албай калса календардан дуасын окуп койсо болобу. Болот урматтуу тууган, кыргызча эле кылсаңыз эле болот. Ниет кылдым таң аткандан күн батканга чейин орозо кармамакка. Наатана сумасама шахрамада минал фажирал. Кыргызча эле ошондой айтып койсоңуз болот. Календарда жазуу бар болгон болсо, жазууда карап туруп окусаңыз дагы боло берет урматтуу тууган. Анткени сиз намазда эмессиз, намазыңыз бузулуп калат дей тургандай, сиз сылтагы эле адамсыз, аны бардыгын узун жаттай албаган дуаларыңызды алдыга коюп алып, окуп дагы дуа кылсаңыз боло берет. Саламатсызбы? Орозодо эмне үчүн бозо ичкенге болбойт? Урматтуу бир тууганым, орозодо эле эмес, башка айда дагы бозо ичкенге болбойт. Бозо бул арам. Бозо бул арам нерсе. Сиз жактырасызбы, жактырбайсызбы, каалайсызбы, каалабайсызбы, урматтуу тууган, бул орозо шарият боюнча арам. Ошондон муну өзгөчө орозодо эле эмес, башка айда дагы ичкенге болбойт. Эми өзгөчө ошол арам нерселерди орозодо аралаштырбай турайлы. Орозодо оңолуп калайлы. Орозодо арамдан алыс болуп, ибадатка жакын болуп, кичине болсо дагы тамагыбызды адалдап, анан ибадат кыла турган болсо, дуаларыбыз кабыл болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, арам тамактан бир жутум эле жеп койсоң, же бир жутум ичим кое турган болсоң, 40 күн дуаларың кабыл болбойт деген. Ошондон менин бир туугандарым туура түшүнүү менен биргеликте, бозо дегеле ичимдик атмайны алыска түртүп, ибадат менен алек болсок, өтө сонун болот. Орозаңыз кабыл болсун. Амин. Менин балам кредит алып соода кылат. Ал алып берген тамагын ичсек болобу дейт. Кредиттен дагы башка соодалары барбы? Мурда адалдары барбы, урматтуу? Ошолор боло турган болсо, ооба, ошонусу деп ниет кылсаңыз болот. Анан только кредит менен жашаган болсо, жок, ага өзүңүздүн эле тамагыңызды ашыңызды жеп, аны аман эле бол, эртерээк жап, тобо кыл. Сенин кесепетиң бизге дагы тийип келбесин. Жакшы адамдын шарафаты, жаман адамдын кесепети деген сөз бар го. Ошондон кесепетти тийиштен алдың, аны эртерээк жаптырып, адал мээнет, адал эмгек кылууга үндөсөңүз жакшы болот. Ассаламу алейкум. Тиштерди дарылоо болобу? Рамазан айында болот. Урматтуу тууган, денеге сайланган, булчуңдарга сайланган, жамбашка сайланган, уколдор булар оозду ачпайт. Тишиңизди жасата бериңиз. Оозду жабып барып тишиңизди жасатып, албетте урматтуу тууган, ол каныны жутуп жибербей, оозуңузга куюлган сууду жутпастан, ошолорду түкүрүп салуу менен биргеликте тамагыңызды сактап туруп не кыласыз, урматтуу тууган? Уколдорун алып тишиңизди жасата бериңиз. Орозого эч кандай тоскоолдук болбойт. Ассаламу алейкум устаз, менин талма оорум бар. Күндүз дарысы ичпесем кыйнайт. Орозо кармасам болобу? Кармаган орозом кабыл болобу дейт. Ичпесеңиз кыйнап, талмаңыз дагы дарып, талып кала турган болсо, жок, анда сиз урматтуу тууган орозо кармаган. Жок, о жабардан алдың ичип алып, кийин оз ачкандан кийин ичсем болот экен. Ошентип кармап көрдүм. Мен талмам кармайт экен, просто кичине эле кыйналып атам десеңиз, анда машалла кармасаңыз өтө жакшы. Анан орозо кармаңыз. Жок, күндүз дагы талмаңыз кармап калып, туугандарыңызды дагы көйгөйгө салып кыйналып аткан болсоңуз, анда жок, кармабаңыз дагы. Муфтиятка барсаңыз, менде ушундай оорум бар, мен орозо кармай албайм, мен дары ичип турушум керек, мен кандай кылам десеңиз, орозонун фидиясы деп коет, урматтууган. Ошо фидиясын төлөп бересиз. Анын барып муфтияттан сурасаңыз, сизге өлчөмүн айтып берип коет. Канча адамга кандай тамак бересиз, кайсы күнү кандай кылып бересиз, алар сонун түшүндүрүп берип коет. Ошондой кылсаңыз болот. Алла таала толук шифа берсин. Ооруду берген дагы Алла, шифасын берүүчү дагы Алла. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда дагы бул оору бар эле. Бир аялдан ошондой талмасы бар эле, урматтууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип айтат: Алланын элчиси, мен талмам бар, дуа кылыңыз, мен ошонан айыгайын дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карап туруп айтат: эгер сабыр кылам десеңиз, дуа кылам, бейишке киресиз. Жок, сабыр кыла албайм, дуа кыл десеңиз, макул, дуа кыламын, бирок не кылат? Айыгасыз. Анан бейишке киресизби, кирбейсизби? Ал жагы белгисиз. Дегенде ал аял ойлонуп туруп айтат: макул, мен бул оорума сабыр кылам. Бирок дуа кылыңыз, мен ошол талмам ачылып калган, талмам талып калган учурда, кармап калган учурда авыратым, уяттуу жерлерим ачылып калбасын дейт да. Чынында эле урматтууган, жыгылганда өзүңүз кандай абалда жыгыласыз, каятыңыз кандай болуп калды билбейсиз го, ошого макул, мен талма оорусуна сабыр кылам. Бирок дуа кылыңыз, мен талмам кармап калгандан учурда уяттуу жерлерим ачылып калбасын дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошонусуна дуа кылган. Ошондон сиз дагы дуа кыла бериңиз. Кудай буйрса, Аллах субхана таала көрүп билип турат. Аллах таала жакшы көргөн адамга ушундай сыноолорду берет. Ассаламу алейкум, мусулман бир тууганым. Менин суроом, таравих намазында Зам сүрөсүн кошуп окуйбузго. Ошого мен 5 сүрөнү
süre ele bilem. Qaytalap ele okuy bersem bolot. Emne üçün bolboş gerek urmatım. 5 süre жақшы ekan da urmatı tuğan. Dağın koyutin. Kebir adamlar var. Bir ile Fatiha bilen İhlas, Kul huvallahu ahad ile bilet. Uşunla okuy bersin urmatı tuğan. Bir ile süreni qaytalay berem. Qaytalay ber. Peygamberin dostlarına sahabalar qancha süre bilse dağı oşalardan birisi var da ar daim Kul huvallahu ahad ile qo'shib o'qib beradilar da. Kul huvallahu ahad Allahu samad İhlas ile qo'shib o'qib beradi. Al o'qib turganlarga jaqpaydi. Anan birisi payg'ambarga barib arzdandı. Mana şunu ile o'qib beradi dedi. Payg'ambar kelib "Nile bunu o'qib berasin" dese, "Men o'sha surani yaxshi ko'raman" dedi da. Alloh taolo seni dağı yaxshi ko'rsin, o'qib ber dedi. Hurmat tugan, o'qisangiz bo'laveradi. Nima uchun bo'lbosh kerak? O'shanda Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan, "Faqra ma tayassara min." Sen qaysi sura sana jengil? Oşonu qaytalab o'qib beriңiz hurmat tugan. Ova ko'proq Qur'onda 114 sura bo'la turgan bo'lsa, yo'q deganda oşonun bir 10 surasini jattab alsak, dag'in qancha ne ko'payta turgan bo'lsak, oşonchalik toza adamsiz, oşonchalik qiyomatda darajangiz buyuk bo'ladi degan so'z. Bu Allohning so'zi. Ko'proq jattagan harakatni qilingiz. Ramazon oyi, chinanda Qur'on tushgan oy, jo'nak oy emas hurmat tugan. Qur'on tushgan ushulay, ushunda ko'proq jattab, ushunda Qur'onni ko'proq o'qishingiz kerak. Assalomu alaykum ustoz. Men namozda kitobdan qarab o'qib jatam bo'laveradi. Hozir bag'imdatni qarab o'qisangiz bo'laveradi. Hazır peşinde kitapta qarab o'qisangiz bo'laveradi. Hazır Shamda, asrda qarab o'qisangiz, hazır o'qisangiz bo'laveradi. Vaqti kirgan qubtan namozini qarab o'qiy olmaysiz hurmatli tugan. Qubtan namozini hazır vaqti kirilib qoldi, qubtan vaqtini kirganda siz kitapta qarab o'qisangiz namozingiz buzilib qoladi. O'shandan hazır qarab o'qib bag'imdatda jattangiz. Bag'imdatda ertaroq tayyorlanыңыз. Söhbet o'lbay tangda atsak bag'imdat bo'ladi. Sizga farz. Ani qarabay o'qishingiz kerak. Qarasangiz namozingiz buzilib qoladi. Ma'qul bu? Vaqti kirelakda qarab jattab tayyorlansangiz bo'ladi. Salamatсызбы устаз, мен 14 жаштамын. Kitapten namaz үйрөнө албай атам. Кээ бир тамгаларга тилим келбей атат. Ошону YouTube'dan үйрөнсөм болот. Болот урматтаган YouTube'ду бир текшертип алыңыз да. YouTube дегенде кимдики ал жерде айтылган, ким үйрөткөн намаздычы, ошол адам намазын каратып туруп үйдө намаз окуган агаларыңыздан, ата-энеңизден мына туура эле окутабы, ушуну карап үйрөнсөм болобу? Ооба, туура эле экен. Биз ушундай эле окуйбуз десе, ошону карап үйрөнө бериңиз. Кайсыны карап окуш сизге жеңил болсо, ошону карап окуңуз. Албетте туура көрсөтүлгөн болсун да урматтаган. Себеби кээ бирлерди көрдүк, алардыкы туура эмес. YouTube эле деген менен дүйнө жүзүндөгү бардыгы киргизе берген агачы. Шафи мазхабында бар, Хамбалида бар, Ахмадия, башкалар бар урматтаган. Ошондон өзүнүн Ханафи мазхабта окугандары бар болсо, ошону карап туруп үйрөнсөңүз болот. Ассаламу алейкум. Мен 8 жаштамын. Ороза кармасам болобу? Машалла. Алла өмүрүңүзгө береке берсин, машалла. Карачы 8 жаштагы балдарыбыз ороза кармап кызыгып болот. Сонун болот урматтаган. Албетте кыйналып кетсеңиз, оозду ачып ала бересиз. Анан кечке кыйналсаңыз деле ден соолугуңузду карап эле, "Жок, мен ороза кармап алганмын, күнөөкөр болом" дегенге болбойт сизге. Сиз күнөөкөр болбойсуз. Макул? Ооба, азыр кармайсыз урматтаган. 8 жаштамын. Ооба, мен деле 8 жаштан баштаганмын. 8 жаштан. Ал учурда ата-эне мен карап туруп, 3 күн карма, 3 күн карма, 3 күн карма, 3 күн карма деп ошентип карматат эле. Ата-энеңиз карап коюп, анан кээде баягы суу сап кеткен учурда барып, энеме барып, суу сап кеттим десем, бир аз көп ичпе деп, бир аз ичирип коет эле урматтаган. Мен ошо даярдайт эле да. Азыртан даярдап кармасаңыз болот. Албетте бүгүн эми күн салкын урматтаган, суу сабасаңыз, машалла, толук кармап койсоңуз дагы сообу ата-энеңизге жазылат. Албетте жаштар, келечек жаштардын колунда деп, мына ушул жаштарыбыз Кудай буйрса эсине аман чоңойсо, бизге өтө сонун чөтки бир мактанарлык, оозду толтуруп сүйлөй турган жакшы бир муун келе жатат да урматтуу туган. Баардыгын карап туруп паамдаган, сонун балдары чоңоюп келатат. Аллах Субхана таала ошолордун ыйманына күч кубат берсин. Ассаламу алейкум. Кашты боесо болобу дейт. Тооба кылдым. Кашты боегондо эмне менен? Карандаш менен боеп койсоңуз болобу, урматтуу. Краска менен эмес, краска менен эмес. Албетте кашты боегондо сиз ким үчүн боеп атасыз, Жолдошуңуз турмушка чыккансыз, ошол боёй бери деди, машалла мага боегонуң жагат деди, бирок көчөгө чыкканда жууп сал дейт турган болсо, ошону айтканын кылыңыз. Макулбу? Ошону айтканыңыз. Анан көчөгө чыкканда урматтуу туган чоочун көрүнүш үчүн болсо, жок, арам болот. Күйөөңүзгө жасанып, күйөөңүздү күтүп алсаңыз, эмне үчүн болбош керек? Сонун кашыңызды карандаш менен капкара кылып алыңыз, көзүңүздү жүзүм кылып алыңыз, күйөөңүзгө боенуш үчүн оозуңузду тим эле помидор кылып салыңыз, чачыңызды тим эле пушкин кылып алыңыз үйдө да, болорот. Эмне үчүн болбош керек урматтуу? Албетте чачты боегондо краска менен эмес, тырнактарды боегондо краска менен, лак менен эмес. Макулбу? Анткени бул сууду өткөрбөйт, гусул жүрбөй калат, даарат жүрбөй калат. Ошондон
машина менен жана болсо суу өткөрө турган карандаш менен боесоңуз боло берет. Ассаламу алейкум. Капельница же укол алса орозо бузулабы? Жок, бузулбайт урматтуу тууган. Укол алсаңыз, капельница алсаңыз бузулбайт. Албетте бул жерде глюкоза деп коет го, ашказанга келе турган, адамдын курсагын тойгозуп кое турган нерсени ала турган болсоңуз, орозо бузулат урматтуу. Капельница тамырдан, укол жамбаштан булчуңдарга ала бериңиз урматтуу тууган. Тишке берип атат, наркоз, местный наркоз деп коет, ошол жерге берип туруп тишиңизди жасатып атат, ооз ачылбайт. Ассаламу алейкум устаз, мен айт каны тилим келбей жатат. Мен эмне кылсам болот дейт. Атайын муну айтыра турган адамдар бар урматтуу тууган. Сиздер изилдеп карап көрсөңүз, тамгасын айтыра турган, тилиге карандашты коюп, атайын машыктыра турган адамдар бар. Айтсаңыз, эмне болот? Болот урматтуу тууган. Сиз болду эми айта албайт окшоймун, мен деп эле калат окшоймун. Жок урматтуу тууган. Эмне кыласыз? Айта аласыз. Аракет кылып кайталай бериңиз урматтуу тууган. Атайын машыктырган адамдар бар. Аларды издеп таап алсаңыз, алар дагы үйрөтөт. Шилекейди жутса орозо бузулбайбы? Шилекейди жутса орозо бузулбайбы? Шилекейди жутсаңыз орозоңуз бузулбайт. Шилекейди жутсаңыз орозоңуз бузулбайт. Албетте, оозуңуздун ичиңизге топ туруп жутсаңыз, анда бузулат урматтуу. Жөнөкөй эле сүйлөп атканда шилекей келди, жутуп койдуңуз. Сүйлөп атканда түкүрөк келип калды, жутуп койдуңуз урматтуу тууган. Аны менен орозо бузулбайт. Ассаламу алейкум ажеке. Авам не дейт? Гемодиализ алат. Канча өмүрү калды билбейм. Умрага сертификат бере аласызбы дейт. Жок, урматтуу тууган, мен андай эч кандай сертификат бере турган, же болбосо бирөөлөрдү умрага апарып келе турган, мен өзүмдө андай эч кандай шартым жок урматтуу тууган. Чын эле да, ачык эле. Эми адамдар ушундай экен да, жакшы ойлойт, Аллах таала өмүрүңүзгө береке берсин, машалла. Чын эле бир адам өзү каалаган адамга кайрылат да. Сиз бул кайрылганыңызга менин төбөм көккө жетти. Чын эле колумдан келсе берет элем урматтуу тууган. Чындай мен шартым жок. Рамазан айында дуа кылайлы, Аллах таала ал кулум дей турган болсо, машалла, мен берип себепчи болуп, мен умрага апарып келсем кандай сооп болот, Жакшы ниет кыла бериңиз урматтуу тууган. Аллах субхана таала шифа берсин. Ассаламу алейкум Бактияр ажы, сиз менен умрага баргым келип атат. Тел номериңизди айтыңызчы. 708 жазып алың. 708 18 64 95. 708 Ошка деп коебузбу? 708 18 64 95. Иншалла жакшы ниет кылайлы, барып келебиз. Дарат менен ооз бекитип, андан соң кусуп алса болобу дейт. Андан соң кусуп алса, дарат менен ооз бекитип, андан кийин кусуп алса болобу дейт. Дарат менен так, ооз бекиткенге дараттын болушу шарт эмес. Кала берсе, гусулдун болушу дагы шарт эмес. Биз айтып атабыз, орозо кармак таң аткандан күн батканга чейин жегенден ичкенден шарият маселеси. Төшөккө баргандан тыйылуу эле да. Оозду ачкандан кийин төшөк маселеси болсо боло берет мантуган. Инсан чарчады, ойгонсоңуз эле уже 6 болоюн деп калыптыр, 10 мүнөт калыптыр. 6:19 Бишкекте 6:17-18 ооз жабылып атат. Ошого чейин тез биз нерсени жеп калыш керек. Оозуңузду муздуңузду чайкайсыз дагы эле, барып курсакты тойгозуп алып туруп, андан кийин эмне кылып, гусул ала бересиз урматтуу тууган. Макул. Албетте, кусуп алса дегенде башыңыз айланып, же болбосо өзүңүз көңүлүңүз айланып, кускуңуз келип туруп кусуп алсаңыз боло берет урматтуу тууган. Ооз ачылбайт деген сөз, мына ушундай. Устаз, сөзсүз таравих окуш шартпы? Устаз, жок, шарт эмес. Шарт дегени фарз деген сөз да. Албетте таравих окуш сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөт амалды. Окусаңыз азыр фарз окуду деген сооп аласыз. 20 ракат окулат таравих намаз, 20 ракат окусаңыз не кылат? 20 ракат фарз окуду деген соопту аласыз урматтуу тууган. Анын таравих окугандан ар бирөөнүн өзүнүн фазилеттери бар, өзүнүн пайдалары бар. Ассаламу алейкум. Менин 2,5 айлык кызым бар. Орозо кармай албадым. Кандай болот? Анан 10 жашта кызым орозо кармаган. Бирок үчөмөк туткан деп атабыз. Биз күнөөкөр болуп калбайбызбы дейт. Машалла. Сиз 2 жашта кызыңыз бар экен, орозо кармай албапсыз. Ошол кызыңыз сүттөн чыгып, эмчектен чыгып, чоңойгондон кийин ошол 30 күн орозону карыз кылып, каза кылып кармап бересиз. Азыр кармай алган жоксуз, күнөөкөр болбойсуз урматтуу тууган. Анткени сиз кызыңыздын себебинен. Эгер күчүңүз жетип, кызым ачка калбайт, сүтүм тойгоз алам дей турган болсоңуз, кармаганыңыз өтө жакшы болот.
Кармашыңыз кадимгидей фарз. Жок, албетте кызым жаш, той кыз албай калам, кыйналып калат десеңиз, урматтуу уган, анда кармабайсыз дагы, кийин кызыңыз чоңойгондон кийин кармап бересиз. Эми кыз бала негизи шарият боюнча 9 жаштан балагатка жетет. Эгер кызыңыз балагатка жетип этеккир көрө баштаган болсо, 10 жашка келди, орозо кармасын, кадимгидей фарз болот. Жок, этеккир көрө элек. 10 жашка келди, бирок этеккир көрө элек. Анда не кылсын? Ооба, сиз айткандай 3 кармап үйрөтө берсин. 3 деген сөз урматтуу уган, 3 күн кармап, 3 күн кармабай, 3 күн кармап, 3 күн кармабай, ошону бизде өзгөчө ош тарапта 3 деп коет урматтуу уган. Ушинтип кармай берсин, мүмкүн болушунча ооба кыйналбастан күнөөкөр болбойсуз. Ассаламу алейкум, мага сөз бер деген туугандарым менен катташпайсың деп мен сөз берип алгам. Сөзгө бек туруш керекпи же катташ керекпи? Сөз берип алганым үчүн тоба кылышым керекпи дейт. Боптур, сөз бердим деп эле койдуңузбу урматтуу тууган, эч нерсе эмес. Кара, эмне кыласыз? Катташа бересиз. Албетте касам ичип алган болсоңуз, анда касамыңызга каффара бергениңиз, касамыңызды бузушуңуз керек дагы, тууганчылык мамилени кылыш керек урматтуу тууган. Бул туугандар менен сөз катташ керек. Бул тууганчылык Аллах субхана таала өзү жараткан. Кыямат күнүндө тууганчылык, мен менен катташпай койду, мен менен эмне баарлашпай койду, мен менен салам алейк албай койду деп Аллах таалага кайрылып арызданат урматтуу тууган. Ошондо Аллах таала дагы алардан не кылат? Жүз урат. Мен дагы катташпайм, анда мен дагы аларды карабаймын депчи. Мына ошондон бул тууганчылык катташ өтө чоң маселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ким өмүрүнүн узун болуусуну, ырыскысынын кенен болуусуну кааласа, тууганчылык байланышты көбүрөөк кылсын деген урматтуу тууган. Бул үзүп коюп, сөз бердим, болду, мен сөзүмө бекем турам дей турган нерсе эмес. Бир досум айтып калды. Bir ишти кылам деп сөз берип койдуң дейт. Жоңкой кыла берсем, жок, мен сөз берип койдум да. Айттым, Алла Таалага канча жолу сөз бердиң го? Сен намаз окуймун деп сөз бердиң го. Кийинки Рамазан айында кармайм, орозо кармайм деп сөз бердиң. Кармабайлы, намаз окубайлы жүрөсүң го. Эми келип ошо инсаниятка келгенде эле өзүнчө эле принципиалдуу, сөзүнө бекем турган адам болуп каласыңбы? Жок, урматтуу тууган, мынтип мага актанбай эле кой дедим эле, анан ойлонуп калды да. Мына ошондой эле урматтуу тууган, Аллах Таалага сөз берейли, намаз окуймун деп, ошо сөзүдү аткарайлы, ошого бекем турайлы. Намаз окуймун деп сөз бериңиз, бекем туруңуз. Орозо кармаймын, сөз бериңиз, бекем туруңуз урматтуу тууган. Ажаке, тагдырга жазылган болсо эмне үчүн адам жооп берет деген ой кыйнат. Иман жүрөктө болсо эмне үчүн амалсыз иман жетишсиз деп айтылат дейт. Урматтуу тууган, тагдыр маселеси албетте татаал маселе. Бул жерде бардыгы тагдырга жазылганда, биздин сөз менен айтканда вариант деп коет да. Тагдырыңызга жазылган. Эгер де сен намаз окуп ибадат кыла турган болсоң, мындай болуп кетесиң. Жок, ошо намаз окубай тоңмойнду кыла турган болсоң, мындай болосуң деп туруп, ошон үчүн сурак алат урматтуу тууган. Сураксыз жашоо боло турган болсо болбойт. Сураксыз эч бир жумуш жүрбөйт урматтуу тууган. Макулбу? Сураксыз эч ким мойнуга албайт, кылгысыз да келбейт. Анда асман жер бузук болуп кетпейби урматтуу тууган? Мына ошондуктан албетте эмне кылыш керек? Ошол имандуу болгондон кийин Аллах субхана таала кандай өкүм берген болсо, ошондой аткарыңыз урматтуу тууган. Ошол эмне кылат? Тагдыр деп мына ошону айтат. Ошондон биз тагдырга баш ийишлигибиз, тагдырга моюн сунуштугубуз, албетте биз тагдырды качан билебиз? Биз тагдырды Кур'ан аяттан билебиз. Кур'ан хадистен. Кур'анда не деп айтылган? Кыяматка жакын мындай болот. Демек билебиз, тагдырда ушундай жазылган, жакында Даджал келет, Яжуж Мажуж түшөт, Иса пайгамбар түшөт. Бул жазылган билебиз. Же пайгамбар салам айткандан билебиз. Же болбосо өтүп кеткенден кийин билебиз. Бир адам асынып алды, тагдырда ушул жазылган экен. Бир адам машинадан авария болуп өлдү. Тагдырда ушундай экен. Биз алдын ала айтпайбыз да. Сен машинадан авария болуп өлөсүң. Машина минбей жүр. Ана көрдүңбү, мен айттым да, билбей машинаны айдап чыгып кетти, моюнсунбай, ана өлдү деп айтылынбайт урматтуу тууган. Мына ошондуктан кантсе дагы татаал маселе, аракет кылып менет кыла бериңиз. Ассаламу алейкум ажеке, жума намазда биринчи 4 рекет фарз окулабы? Жок, жума намазда биринчи 4 рекет сүннөт окулат. Андан кийин 2 рекет фарз окулат, андан кийин кайрадан 4 рекет сүннөт окулат. Пешинде деле урматтуу тууган, биринчи 4 рекет сүннөт, анан 4 рекет фарз, кайра 2 рекет сүннөт. Жумада андай эмес. Ажеке, кымыз тууралуу айтып бересизби? Кымыз урматтуу тууган, алхамдулилла, биздин суусундук дейбизби, кандай дейбиз, кыскасы, жылкынын сүтү.
Жылкынын бээнин сүтү ичсеңиz бола турматы туган. Макул, onu ачытыптыр, андай кылыптыр, мындай кылыптыр. Кымыз мас кылбайт, кымыз мас кылбайт. Кымыз шалдырата турматы туган, алсыратат. Арак бул мас кылат. Мас деген сөз акылыңды алып коет деген сөз. Кымыз эч качан акылыңды албайт. Ооба, кымыздын күчтүүсүн ичип алганда кара эле уйкусурап эле ырдагың келип эле, бирок акыл эси жайда болот да, урматтуу туган. Ошондуктан бул кымызды шариатта адал деген ойлонбой иче бересиз. Ажеке, машалла, караңызчы, вакыт деген вакыт экен, 1 саат вакыт бөлүп келдик эле, урматтуу туган. Аллах Субхана таала мүмкүнчүлүк берип, бир канча сурооңуздарга жооп берүүнүн аракетин кылдык. Аллах Субхана жалпыңыздардын туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Аллах таала бардыгыбызга таравих намаздарын окуп, ушу Рамазан айында Куран хатым кылып, Куранды көбүрөөк окуп, дуаларды кылып, Аллах таалага жакындоону насип кылсын. Аллах таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ынтымак, достук, биримдик берсин. Ва ахиру дa'wana الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.